Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, кымбаттуу агайын туугандар, мал киндиктүү нарын жергесинин эли. Өзүңүздөр билгендей, эң ыйык дөөлөтүбүз болгон көз карандысыздыгыбызды Ордолуу Ош шаарында белгилеп, касиеттүү Сулайман тоонун астанасында эркиндиктин эң белгиси болгон ыйык туубузду бийик желбиреткен элек. Мына бүгүн ошол байыркы мезгилден азыркы күнгө чейин элибиз үчүн мамлекеттүүлүктүн улуу символу болуп келген туубузду Кочкор жергесинде көкөлөтүп олтурабыз. Бул дагы болсо эгемендигибизди даңазалап даңктоо, барктоо, кийинки муундардын дем күчүн арттыруу болуп саналат. Туубуз ар дайым бийик желбиреп турса, кыргызстандыктардын атуулдук сезими бийиктейт, ата бабаларыбыздын астындагы милдетибизди күн сайын эскертип турат. Береги бийик желбиреп, жерибизге көрк берген кызыл туубуз менен эми кочкорлук мекендештерибиз да сыймыктанса болот. Улутка кызмат өтөгөн, даңктуу ата бабалардын жолун улаган, кече жакында эле чет жерде кызыл байрагыбыз менен гимнибизди жаңырткан спортчуларыбыздын учугун улаган демдүү, күчтүү, демилгелүү жаштар арбын чыксын деп тилек кылалык. Биз кылымдарды карыткан бай тарыхыбызга жаңы көз караш менен мамиле жасай баштадык. Көп жылдар бою ар кандай белгилүү себептерден улам башкача өңүттө бурмалалуу айтылып келген тарыхыбыз, тарыхый инсандарыбызды тактап, даңктап, даңазалоого мезгил жетти. Кыргыз элинин басып өткөн бай тарыхында элди бир туунун астына бириктирип, жол баштап, кол топтоп, душман беттеп, элдүүлүктү, эгемендикти коргоп келген нечен деген чыгаан инсандарыбыз өткөн. Алардын бири кыргыз казак санжырачылары аттап өтүп кете албаган. Кыргыз тарыхында салмактуу орду бар Ормонхан Ниязбек уулунун 200 жылдыгына карата эстелигин ачып олтурабыз. Ормонхандын жет атасынан бери эл башкарган көсөмдөрдөн, кашкөй баатырлардан болгонун тарыхчылар айтып келет. Эл оозунда Ниязбектин сегизбек, телегейи тегизбек деген сөздүн айтылып калышы эле бул даңктуу инсанды берген тукумдун даңазасын билдирип турат го деп ойлоймун. 19 кылымдагы Татаал кырдаалда Ормон Ниязбек уулу бытыранды кыргыз урууларын бир хандыкка бириктирүү демилгесин көтөрүп, хан шайланып, жоопкерчиликти өзүнө алган. Бул окуяны кыргыз хандыгынын түзүлүшүнүн, кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүдөгү эң орчундуу окуя катары кароого болот. Ошондуктан Ормонхан атабыздын кыргыз элинин эгемендиги үчүн жасаган эрдиги менен өтөгөн эмгеги татыктуу бааланышы керек. Урматтуу агайын туугандар, калайык калк, Ормонхан сындуу көз карандысыздыкты коргоого, жерибизди сактап калууга салым кошкон өз мезгилинин чыгаан уулдарына, ата бабаларыбызга таазим кылып, алардын аттарын даңктап, даңазалайлы. Желегибизди бийик көкөлөткөн бүгүнкү саамалыгыбыз Ормонхан атабыздын 230 жылдыгы менен баарыңыздарды куттуктаймын дагы бир жолу. Элибизде ар дайым аманчылык, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Эл ичинен Ормонхандай эл жеринин бүтүндүгүн ойлогон, эгемендик үчүн күрөшкөн көп уулдарыбыз чыксын. Эгемен Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Бүгүнкү мааракебиз кут болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.